ооба диетада болсоңуз, көпкө чейин ачка жүргөн болсоңуздар, ушул тамакты кылып жесеңиздер эң жеңил жана силерге пайдалуу болот деп ишенем. Бул алма менен жана тоок эти кошулган плов. Бардыгыңыздар эле плов жасап жүрөсүздөр. Эгерде бир киши болуп жасап жатсаңыздар, бул жерде көрүп байкабасаңыздар болот. Этти биринчи кууруп алабыз, кадимкидей кылып. Андан кийин пиязды, сабизди салып, аралаштырып кууруп, андан кийин сууну куюп, тузду даяндап салып алабыз. Татымына жараша сиз каалагандай кылып жасап алсаңыз болот. Тузун андан кийин күрүчтү, алманы арчып, ичин даярдап, тазалап, бардыгын сонун кылып, өзүңүзгө жаккандай кылып сыртын алып салсаңыз да болот, албасаңыз дагы болот. Анан демдердин астында чеснок салып демдейсиз го. Ошо чесноктун ордуна эле ушул алманы салып коесуз. Алманы салып, демдеп, анан ачып ушу жесеңиздер, бул бий алма. Көпчүлүгү бий алма дейт, кыр алма дейт. Ушул нерсени кошуп жесеңиздер, аябай сонун иммунитетти көтөрөт, жеңил отурат, салмак кошпойт. Майга кууруйсуздар албетте, бирок мунун эч кандай майга куурулгандагы зыянчылыгы деле жок.